Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда биз Ысык Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында турамын. Чолпон Ата шаарында аба ырайы өтө жылуу, ысык. Бул Ысык Көлгө келген адамдардын, Чолпон Атага келген, Боз Терге келген адамдардын саны өтө эле көп экен. Чет өлкөдөн келген туристтер, анан Казакстандан дагы өтө көп келишип атат. Өзбекстан, ушул өлкөлөрдөн көп сандагы туристтер келип атат. Жылдагыга караганда сурамжылоо жүргүзүп көрдүм. Көбүрөөк келип атышат деп атат. Bunun kanday ularga emne tasir boldu dey turgan bolsok, emne üçün adamlar көп келип атат дегенин себеби буга чейин Ысык Көлдү реклама кылып, жарнамалап, болушунча YouTube'дардан, бүт социалдык тармактардан таратып, биздин блогерлер, телеканалда иштеген журналисттер бир сыйра жарыялап, көлдү болушунча реклама кылышкан. Ошонун аркасында мынау көлгө деген туристтердин агымы күчөйдү. Анан туугандар, мен дагы бир нерсени байкадым. Бул жакта могул Боз Териде өтө эле багында болуп кетиптир, мындай жиркеничтүү болуп кетиптир. Неге десеңиздер, Боз Териде ушул жанагындай көлдүн ичине зара ушатып, анан тартипсиз жагдайлар өтө көп болуп кеткенине байланыштуу. Мен кыргыз бир туугандарга жана биздин сөзүбүздү түшүнгөн казак бир туугандарыбызга кайрылуу жасайт элем. Ушундай көлдү булгабай, жакшылап, эс алып, чөмүлүп кетиңиздер, башкаларга дагы сабак болсун. Ал эми сиздер мындай кыла турган болсоңуздар, башкалар дагы көрүп, көлдүн көркүм бузулганынын себебинен алар дагы ренжип, мындай көңүл айнып кетип калышы ыктымалдуулугу, кийин кайра кайтып келүү ыктымалдуулугу өтө жок болуп калышы мүмкүн туугандар. Ошон үчүн өзүбүздүн көлүбүздү таза сактайлы. Ушуну айтайын деген оюм. Анан урматтуу бир туугандар, мынау Ысык Көлдө жарнама берем деген туугандар болсо, мен ушул жердемин. Жарнамага байланышам десеңиздер, биздин WhatsApp номерибиз бар. WhatsApp номерибиз YouTube каналыбыздын профилинде турат. Ушул жактан өтүп жазсаңыздар болот. Барыңыздарды чакырат элем, ушул жака келип эс алып кетиңиздерди. Аябай сонун, погода дагы сонун экен, ысык. Келип эс алып кетсеңиздер болот. Пансионаттардын бардыгы иштеп атат. Бардыгы сонун, жолдор дагы тегиз. Келип эс алыңыздар.